допускается до 1 нокдауна. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает Атай Канбеков. Зал бокса «Джал». 2009 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется под руководством Медета Калыкова. Бокс сүйүүчүлөрүн, бокс көрөрмандарын кайрадан экранга жакыныраак чакыралы. Бул өспүрүмдөр арасындагы 7-чек өспүрүмдөр арасындагы Кыргыз Республикасынын чемпионаты. Атылхан Бекболотов көрүп жаткан чемпионат, ал сиздерге салып өтөлү. Эң мыкты машыктыруучулардын бири, спорт чебери СССРдин. Азыр ушул бокска бир чоң салым кошуп аткан айтсактар таанымал. Биринчи раунд жыйынтыкталды. 4-1 финал урматтуу көрүүчүлөр. Атархан Токтобаев биринчи номеринен иштеп жатат. Атандашын бурчка да кысуу мүмкүнчүлүктөрүн издеп көрүүдө. Жеп сокулар менен өтө жакшы сокку азыр Батырхандын аткаруусунда. Атай Каныбеков бир аз тайсалдап дагы калды, ачык чабуулга такыр чыкпай жаткан учуру. Акыркы кросс сокку менен экинчи раунд. Батырхан 12 жашта. Тренируется Батырхан под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Авдюла Аджибекова. К выходу на ринг готовится вторая пара. Алихан Белалов, Абдуазим Козубаев. Завтра начало соревнования в 12:00. Üçüncü rauнд. Жеп соккусу менен бул рет Батырхан аракетин көрүүдө. Атай Каныбеков 3-чү раундда кандай аракетин көрөт байкап туралы. Өтө жакшы азыр оң кол менен узун кросс.
Батырхандын таамай эгине тийди. Жана коргонуу тарабы аркылуу бул кысымдардан чыгып кетүүсү Атайдыкы жакшы эле өнүгүп жаткандай. Бирок жеткиликтүү болуп берип азыр чечүүчү бул раундда. Байкап туралык. Өтө жакшы джеб азыр Батырхан. Сол колу менен, алдыңкы колу менен чабууга чыгуусу мыкты деңгээлде өнүгүп жаткандыгы талашсыз. Акыркы 10 секунда Батырхан каршы чабуулунда өткөрүп алып жатат, бирок бул беттеште жеңүүчү толук аныкталды. В ринг приглашаются боксеры весовой категории 37 килограмм. 37 килограмм салмак чембердигиндеги Абдуазим Козубаев. В этом бою мушкелер чыгат жана Батырхан Токтобаев ченимдүү жеңишти камсыздайт. Кийинки боксчулар бул 37 килограмм салмак чембердиги, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр ортодо калыс озеки түшүндүрмөлөрдү жүргүздү бир сыйра боксчуларга жана өзүнүн бурчтарына узатат. Беттеш Алихан Билалов, кызыл түстөгү кийимчен Абдуазим Козубаев. Көк түстөгү кийим менен 37 килограмм 4-1 финал. Өтө жакшы. Биринчи номер менен иштеген көт Алихан Билалов дароо эле атаандашын бурчка такап жатат. Ушул жерден дагы көзгө көрүнүктүү бир чабуулдарды өнүктүрүп көрсө болот деген чектүү жок. Абдуазим Козубаевдин бутунда бир аз кыймыл аракеттер жетишсиз болууда. Бул абалдан чыгып кетүү керек эле, бирок ал түз атаандашына барып жатат. Бир аз каптал жакка жылышы керек. Ортодо каралыкты сактоосу Алихан өтө жакшы өнүгүүдө. Алихан бир аз бою кыскараак экен Абдуазимге караганда, бирок анын аракеттери чындыгында жакшы эле деңгээлде өнүгүүдө. Кезектеги аракеттер. Стоп. Нокдаун эсептелинүүдө азыр Абдуазим Козубаев беттеш улан талабы. Бүтүрүп койду көрүнөт. В ринг приглашается вторая, третья пара. Мөөнөтүнөн эрте жеңишти камсыздап кетти кызыл түстөгү кийимчен боксчу. Өтө жакшы деңгээлде, жакшы даярдыкта келгендиги талашсыз байкалып эле турду. Алихан Билалов, челленджер бокстук залынан. Кийинки мушкерлер ошол эле килограмм салмак чембердиги 4-1 финал Нурсултан Сакараев. Кызыл түстөгү кийимчен Умар Бекназаров атаандашы. Умар Бекназаровдун аракеттери өтө ишенимдүү болуп жатат азырынча. Умар өткөрүп алды азыр. Өтө жакшы Нурсултан Сакараевдин аракеттери бир топ ишенимдүү өнүгүп баштагандыгын көрдүк. Тамай түз соккулар менен беттешти улантышы керек экендигин Нурсултан Сакараев ортодо калысы түшүндүрүп өттү азыр. Жакшы джеб Умардан. Акыркы 10 секунда. Закончился первый раунд. Жаңыртан кийин дагы сокку затылып кеткендиги байкалды. Бокса имени Нурлана Абдыкалыкова Нурсултан Сакараев. Сакараев Ему 15 лет, Нурлан боксом Абдыкалыков. занимается 1 год. Счет боям не ведет. Тренируется Нурсултан под руководством мастера спорта Кыргызской республики Болота Мунукдорова, мастера спорта Советского Союза Нурлана Тулебергенова
и заслуженного тренера Кыргызской республики Джилсбека Ниязалиева. Экинчи раунд. Менимче азыр Нурсултан Сакараев бир аз жеңишке жакынырактай көрүнүүдө. Биринчи раундду алгандай ишенимдүү өткөрүп жатат Бек Умар. Бирок Умардын аракеттери деле ишенимдүү болгону менен ал ошол атаандашы контр чабуулга чыккан учурда бир аз тайсалдай түшүүдө. Жана дагы бир эскертүү Нурсултанга, демек Умар Бекназаров экинчи раундду жакшы баштады дегенден кабар берет мындай чечим. Өтө жакшы азыр Умар Азамат кыска кросс менен атаандашын чекеге урду. Дагы бир джеб. Ортодогу аралыкты кармаганы дагы өтө жакшы Умардыкы. Бир джеб. Нурсултандын чабуулдары таптакыр. Ийгиликсиз болуп жатат. Дагы эки сокку өткөрүп алды. Закончился второй раунд. Экинчи раунд. Отдыхает Умар Бекназаров, дом физкультуры. 2008 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется под руководством мастера спорта Советского Союза Райджана Мирбакиева. К данным соревнованиям готовил мастер спорта Кыргызской республики Азим Мирбакиев. Жана чечүүчү 3-чү раунд Нурсултан Сакараев, Умар Бекназаров. Менин оюмча экөө бир-бирден раундду алышты. Жана бул раунд чечүүчү азыр Нурсултан үчүн дагы, Умар үчүн дагы. Аракеттерди байкап туралык. Жакшы. Өтө жакшы азыр дагы бир джеб сол кол менен. Дагы бир джеб. Дагы бир джеб сол кол менен. Нокдаун эсептелинүүдө азыр. Умар Бекназаров жеңишке жетип кетүүгө жакын. Стоп болду. Бүттү. Беттеш жыйынтык калат. Нурсултан Сакараев жеңилип калды азыр. Умар Бекназаровду бул жараткан ийгилиги менен жана жарым финалда беттешин ийгилик каалайлы. В этом бою явным преимуществом победу одержал Умар Бекназаров, дом физкультуры. Төрттөн бир финал 37 килограмм. Азирет Абдысадыров кызыл түстөгү кийимчен, Элдар Каниетов көк түстөгү кийими. Азыр дароо эле нокдаун эсептелип жатат Элдарга. Демек Элдар беттешти андан ары жалгаштыра албайт. Кызыл түстөгү кийимчен мушкер. Эрбол Акылбеков, Дания Максатов. К выходу на ринг готовятся боксеры весовой категории 40 килограмм. Жеңиште камсыздап жаткандыгын көрүүдөбүз. Азамат өтө ишенимдүү жеңиш болду. Өтө тез бүткөн беттеш болду. В этом бою явным преимуществом победу одержал Азирет Абдысадыров, зал бокса Элисай. Азирет Абдысадыров. Смена судей, пятую пару обслуживают судьи рефери. Төрттөн бир финал
Эрбол Акылбеков кызыл түстөгү кийимчен, Данияр Максатов көк түстөгү кийим менен. Өтө жакшы азыр Данияр. Кыска кросс менен. Кулактыкка бир тиин орунда. Ой-ой-ой, өтө жакшы Эрбол Акылбеков. 2-3 ретте тамай тиүүнү жасап койду, бирок башын жерге салып алып, урушты улантып жаткандыгы үчүн ортодо калса озек эскертүүнү Эрболго берди. Эрбол ортодо аралыкты сактагандыгы өтө жакшы, бир аз бойлуураак, колу да узун экен деген чекте Данияр Максатовдон тамай тиүү бар. Жана нокдаун эсептелип жатат азыр Даниярга. Да, бир нокдаун. Бүттү. Бүттү. Кызыл түстөгү кийимчен Мушкер ишенимдүү жеңишти камсыздайт. Бул дагы өтө бир тез. Приглашается шестая пара. Эльдос Курумшиев, Абдурахим Абакиров. Таризде тез убакытта бүткөн беттеш болду. В этом бою явное преимущество победу одержал Эрбол Акылбеков. Зал бокса имени Нурлана Абдыкалыкова. Нурлан Абдыкадыров бокс залынын мушкери. Килограмм 4-1 финал. Эльдос Курумшиев кызыл түстөгү кийимчен, Абдурахим Абакиров көк түстөгү кийим менен. Жакшы, таза эле, дароо эле тамай тиүү жеп соккусу менен Эльдос Курумшиев сокку орундатты, бирок андан кийин өзү чалынып жыгылып түшкөндүгүн көрдүк. Дагы бир жеп Абдурахим Азамат. Өтө жакшы соккулар. Жок, кара куш тарапка урууга болбойт, эскертүү азыр. Абдурахим Абакировго озек эскертүү берилди. Каптал жактан кулактыкка дагы бир кросс Абдурахимдин аткаруусунда жана бет кабы дагы чечилип кетти азыр Эльдос Курумшиевдики. Стимул сериалы, телесериалы биздин кесиптешибиз Темирлан Жумабеков тарткан кыргыз спорту тууралуу алгачкы телесериал. Дал ушул жаштар арасындагы, эстүрүмдөр арасындагы бокска дагы бир аз тиешеси бар. Өтө жакшы азыр Абдурахим колунан келишинче атаандашынын үстүндө чабуулга өттү. Кайрадан нокдаун эсептелмейт азыр Эльдос Курумшиевке. Эттешти улантууга даяр экендигин көрсөтүп жатат. Бүттү демек, Абдурахим ишенимдүү жеңиште камсыздап кеткендигин көрүүдөбүз. Приглашается седьмая пара. Нурислам Джусупов, Нурислам Аманов. К выходу на ринг готовится восьмая пара. Чингиз Шарапов, Абдрахим Тургунбеков. В этом бою явным преимуществом победу одержал Абдурахим Абакиров. Зал бокса «Газпром». Абдурахим Абакиров жеңүүчү. Арстан Айтбаев. Нурислам Джусупов, Нурислам Аманов. Эки Нурислам. 4-1 финалда 40 кг салмак чембирдигинде азыр Нурислам Аманов өтө жакшы чабуулду өнүктүрүп, дароо жеңишти камсыздап кетүүгө өтө жакын баргандыгын көрүүдөбүз. Джусупов болсо дээрлик атаандашты көргөзө албай жатат. Бою бир аз узунураак, колу дагы узун. Бир аз үстөмдүк жаратабы деген ойдо болчумун, бирок Аманов өтө жакшы деңгээлде экендигин байкасак болот. Азыр мейлинин чечилип кетиши Джусуповго бир аз тыныгуу алып берди. Жеп соккулар менен алыс аралыктан эле азыр Аманов атаандашынын айласын алты кетирип жаткан чагы. Кубаттуу соккулар бар, өтө жакшы. Менимче бул беттеште эле акырына чейин жетпейт көрүнөт. Мөөнөтүнөн эрте эле жыйынтыкталып калчудай сезилүүдө.
Физикалык абалы дагы жакшы даярдыкта экен Амановдыкы. Жусупов отандашты көргөзүп берет. Биринчи номер менен иштөөнү колго алып, жакындап барганы менен каршы чабуулдарды, соккуларды өзүнө көбүрөөк өткөрүп алууда. Биринчи раунд. Закончился первый раунд. В красном углу ринга отдыхает Нурислам Джусупов, школа Олимпийского резерва города Бишкек. Ему 14 лет, боксом занимается 1 год. Тренируется Нурислам под руководством мастера спорта международного класса Советского Союза Валерия Гришковца. Экинчи раунд. Нурислам Джусупов менен Нурислам Амановдун ортосундагы беттеш. Аманов кайрадан эле стек-восток соккуларды узатып баштады. Стоп. Мелейнин чечилип кетиши экинчи ирет мындай аракеттер катталууда азыр. Нурислам Джусуповдон. Өтө жакшы азыр, ой-ой-ой. Аманов өтө ишенимдүү. Беттешти өткөрүүдө. Дагы бир кросс узун. Кулак түпкө бул жолу атандашынын кулак түбүнө. Узатты соккуну. Башкабы чечилип кеткен Жусуповдуку. Бокс беттеш андан ары жалгашат. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает Нурислам Аманов, зал бокса «Джал». 2009 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется под руководством Медета Калыкова. Өтө жакшы Амановдун аракеттери дагы да болсо биринчи номер менен өтө жакшы деңгээлде иштөөдө. Жусуповдун ошол Аманов дагы 2 ирет таамай тийүүнү жасайт. Беттеште эле жыйынтыкталып калды. Акырындык менен сапарын карытууда. Акыркы 10 секунда беттештен.
Жана апперкот менен жыйынтыктайт Аманов. Приглашается 8-я пара. Чингиз Шарапов, Абдрахим Турумбеков. Нурислам Амановду ишенимдүү жеңиши менен куттуктайлы. Единогласным решением судей победу одержал Нурислам Аманов. Зал бокса Джал. Калыстар даяр. Чингиз Шарапов кызыл кийимчен. Абдрахим Тургунбеков көк түстүү кийиммен. Абдрахим Дароле биринчи номер менен иштөөгө өттү. Алыс каралыктан узун жеп соккулар менен өтө жакшы атандашын камалоого алып жаткан учуру 40 кг урматтуу деле көрүүчүлөр. Нокдаун жана. Зора Чингиз Шарапов өтө кубаттуу соккуларды өткөрүп алды. Дароле болду, бүттү. Абдрахим Азамат тез мөөнөтүнөн эрте эле бул беттешти жыйынтыктап койгондугун көрдүк. В ринг приглашается 9-я пара. Умар Сейитбеков, Гульджигит Алымбаев. В этом бою явным преимуществом победу одержал Абдрахим Тургунбеков. Абдрахим Тургунбеков Азамат жакшы бүтүрдү. Кийинки беттеш килограмм салмак чембирдиги. Умар Сейитбеков кызыл түстүү кийимчен, Гүлжигит Алымбаев көк түстүү кийим менен 40 килограмм салмак чембирдиги. Азыр Гүлжигит Дароле жакшы таризде чабуулга өткөндүгүн көрдүк. Бурчка такайт атандашын үстү клосток узатылган соккулар. Жана мейлейинин чечилип калышы. Азыр тайм-аут алып берүүдө калыс. Жакшы, дагы жеп соккуларды да жакшы кармайт экен Гүлжигит. Клинчке кирет атандашы Умар. Жана беттештин андан аркы жалгашуусу. Ой, жакшы кармады Умар. Умар Азамат азыр колдору бир аз узунураак экен. Гүлжигитке салыштырмалуу. Жаңа ошол үстөмдүктү жакшы пайдаланса, жүрүш анын пайдасына өнүкчүдөй. Дагы 2-3 ирет ошондой тийүүлөр болгону башын жерге салып бир аз тайсалдап кетип жатат. Натыйжасында каршы чабуулга чыккан Гүлжигит бир топ эле упайларды иштеп кетип жаткандыгын көрүүдөбүз. Клинч иштен чыгып бара жатып да кулактыкка бир сокку узатып үлгүрдү азыр Гүлжигит. Жок, бутка киргенге болбойт. Азыр Умар өтө жакшы бир жеп менен кармап үлгүрдү. Умар Сейитбеков. Зал бокса Умар Сейитбеков 2009 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется Умар под руководством тренера Бакыта Култаева. Данным соревнованиям готовили Сабыр Мурзабыков, Бакыт Култаев. Умар жакшы көзөмөлдөп баштады абалды. Өтө жакшы азыр нокдаун тоба.
Эсептелиниши керек. Өтө жакшы кармады. Эсептелинип жатат. Беттеш улантууга даяр экендигин билдирүүдө. Гүлжигит чабуулга чыгуусу өтө мыкты экен, бирок ошол учурда коргонууну көзөмөлдөй албай калгандыгын да көрдүк. Аябай кубаттуу сокку менен атаандашын кармады азыр. В ринг приглашается 10-я пара Саид Разабаев, Эльзар Жолдошбеков. В этом бою явным преимуществом победу одержал Умар Сейитбеков. Гүлжигит Алымбаев бираз ишенимдүү көрүнүп жатты эле, бирок жеңдирип жиберди. Килограмм Саид Разабаев өтө бойлуу мушкер экен. Кызыл түстө кийимчен ал. Эльзар Жолдошбеков көбүрөөк кыймыл аракет жасаганга аракет көрүп жатат азыр. 4-1 финал бул дагы. Эльзар Жолдошбеков кандай атаандашты көргөзөт азыр. Колунун узундугу, туруктуулугу дагы өтө жакшы. Саид Разабаевдики бою узундугунун үстөмдүгүндө бир топ маселе жаратышы мүмкүн азыр Эльзарга. Жана байкап туралы. Саид дагы бир жеп менен тагмай тийүүнү орундатты. Эльзар өжөрлүккө таянуу менен иштеп жатат. Ортодо каралык сактоосу бирок Саид Разабаевдики көрүнүп турат, бир аз тажрыйбалуураак экендиги. Буттарды алмаштыруусун байкасак болот. Эльзардын кыймыл аракети бир аз физикасы жакшы эле болгону менен техникаларын дагы бир рет башкы-машыктыруучу карап чыкса ашыкча болбойт. Өтө жакшы. Саидтен дагы 2 рет чабуулдук аракеттер жана биринчи раунд. Саид Разабаев, зал боксерии Нурлана Абдыкалыкова. Нурлан Абдыкалыковдун шакирти. 3 жылдан бери под руководством мастера спорта Кыргызской республики Болото Монолдорова. 3 жылдан бери бокста жүргөндүгү чындыгында байкалып турат. Эми кийинки раундда менимче Эльзар Жолдошбеков тууралуу дагы маалымат берет. Саид Саид азыр калсын стоп деген белгисин укпай калган. Тешандалары жалгашат. Саид биринчи номер менен дагы болсо түз жеп соккулары менен атаандашын топ эле тайсалдатууда. Дагы бир апперкот азыр. Нокдаун. Бүттү. Саид Разабаевга жеңишти ыйгарды калыс. Тобокелдик адамдарга баруунун кереги жок. Ден соолукку керек. Азыр булар жаш мушкерлер, андыктан алдыңкы жылдарда сөзсүз түрдө реванш алууга мүмкүнчүлүк алат дейли. В этом бою явное преимущество победу одержал Саид Разабаев, зал боксерии Нурлана Абдыкалыкова. Килограмм Арсен Беккулов кызыл түстөгү кийим менен, Даниэль Русланов көк түстөгү кийимчен атаандашы. 4-1 финал. Жеңгени жарым финалга жолдомо алат. Жеп соккулар менен Даниэль аракет жасап көрүүдө.
клинч. Даниэль өтө жакшы чыгып алды клинчтен азыр. Ылдыйкы алкакка. Сокку узатып көрүүдө. Даниэль активдүүрөөк болуп жатат. Жана раунд. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает Арсен Бекулов, Дом физкультуры. Ему 13 лет, боксом занимается 2 года. Призер первенства города Бишкек 2021 года. Тренируется под руководством мастера спорта Советского Союза Рейджана Мирбакиева. К данным соревнованиям готовил мастер спорта Кыргызской республики Азим Мирбакиев. Экинчи раунд. Арсен Бекулов, Даниэль Русланов. Азырынча Даниэль Русланов бираз ишенимдүү беттеш өткөрүүдө. Кезектеги аракеттери. Тиш капты салыш керек. Арсен азыр тиш капты чыгарып алса, кубаттуу бир сокку жүзүнө өткөрүп ала турган болсо, тиштеринде көп маселе жаралат. Андыктан анчалык тобокелдүү кадамдарга баруунун кереги жок. Джеб. Ылдый калкакка джеб өтө жакшы Даниэль Руслановдун көрсөтүп жаткан аракеттери. Жана клинчке кармайт. Арсен клинчтен чыкты. Ушул жерден чабуулга чыга алабы жок. Арсен Бекулов коргонуу тарабын жакшы эле көзөмөлдөдү. Азыр башын жерге салба деген эскертүүнү алды болгону. Акыркы 10 секунда экинчи раундда. Раунд. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает Даниэль Русланов, зал бокса имени Озубека Назарова. 2008 года рождения, боксом занимается 3 года. Победитель первенства города Бишкек 2021 года. Тренируется под руководством мастера спорта международного класса Владислава Визиттера и мастера спорта Советского Союза Мурата Курманова. Даниэль Русланов 3-чі раунд, 4-1 финал. Азырынча Даниэль ова беттеши толук канды өзүнүн капчыгына салып жатат. Арсен Бекулов кезектеги аракеттерине барып көрдү, бирок анчейин ийгиликтүү болуп чыга алган жок. Арсен чарчап да калды бир аз. Такыр чабуулга чыкпай эле болгон атаандашын күтүп эле иштеп калгандыгын көрүүбүз. Такыр мүмкүнчүлүк жок калган учурда клинчке алып жатат. Даниэль Русланов ишенимдүү жеңишке жакындап бара жаткандай. Азыр жана убакыт беттеш жыйынтыкта, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бой окончен. Беттеш жыйынтыкталды. В ринг приглашается 12-я пара. Тимирлан Качиев, Данил Каныбеков.
В этом бою единогласным решением судей победу одержал Даниэль Русланов. Зал бокса имени Орзубека Назарова. Кейинки беттеш Темирлан Камчиев қызыл түстеу кийимчен, Даниил Қаныбеков көк түстеу кийимменен. Даниил бираз узунураак, бойлуураак. Мындай үстөмдүктөгү мушкелдери көпчүлүк учурда бираз мүмкүнчүлүк ала алат экендигин дагы билебиз. Жана азыр дароо эле озеки эскертүүнү Даниил Камчыбеков алууда. Өтө жакшы, азыр кыска кросс. Хук. Дагы бир хук. Ортодо каралып сактоосу Даниилдики жакшы экен. Турушу дагы жакшы коюлган. Темирлан бираз шашып жаткан. Темирлан Камчиевке машыктыруучу сөзсүз түрдө ушул чемпионаттан кийин каталарын оңдогонго мүмкүнчүлүк берет сөзсүз түрдө. Бул биринчи чемпионат эмес, эми бокска болгон кадамдарын жаңыдан таштап жаткан спортчулар. Боксом Темирлан занимается 1 год. Тренируется под руководством тренера Дамирдина Расмендеева. Бул кетирген каталар сабак катары кабыл алып, андан соң аракеттерин көрө берсе болот. Экинчи раунд. Тайм-аут азыр. Даниил Қаныбековтың башкабы чечилип кетти, эмне болду айтор, бираз маселелер ажыралгандыгын байкадык. Жана беттеш андан ары жалгашат. Даниил өтө эле кайтып келип дароо эле чабуулду баштаган болчу. Клинчке кармап аткан учурда да бөйрөк жака бир согуп үлгүрдү. Жакшы жеп. Кайрат Дже, кросс, хук. Бардығын пайдалануда. Даниил Қаныбеков жакшы көрсөттү чеберчилигин. Жана нокдаун азыр. Раунд бүтүп калган учурда. Бүттү, беттеш бүттү, мөөнөтүнөн эрте. Жеңиште камсыздап кетүүдө азыр. Көк түстөгү кийимчен мушкер. Тринадцатую пару обслуживают судьи рефери Курмат Кадралиев. В этом бою явным преимуществом победу одержал Даниил Каныбеков. Зал бокса «Белек». Смена судей. 13-ю пару обслуживают судьи рефери. Даниил Булавкин, Умар Мадаминов атандаша. Килограмм. 4-1 финал өтө жакшы. Умар
жакшы чабуулдарды өнүктүрүүдө атаандашына баш көтөрүүгө мүмкүнчүлүк бербей жатат. Жана Даниил Булавкин азыр ушул жерден чабуулду өнүктүрүп баштады. Түз жеп соккулар менен чабуулга кирип бара жатат. Бирок узун кросс. Бул беттешпен өтөн эрте жыйынтыкталып калышы да мүмкүн. Азыр Умар Азамат өтө мыкты деңгээлдеги даярдыкта жана анын өжөрлүгү дагы укмуштуу экендигин байкасак болот. Дагы бир кубаттуу сокку, кезектеги аракеттер. Нокдаун барбы? Эсептелинеби азыр? Баш көтөртпөй иштеп салды азыр Умар Азамат. Өтө мыкты деңгээлдеги мушкер экендигинен кабар берет. Беттеш жыйынтыкталат. Умар Мадаминов ишенимдүү жеңишти камсыздады. Атаандашына дээрлик мүмкүнчүлүк берген жок. Боксеров весовой категории 46 килограмм. Ильёр Карыбеков, Альмухамед Курбанов. В этом бою явным преимуществом победу одержал Умар Мадаминов, спортивный клуб Академии физкультуры. Ильёр Карыбеков кызыл түстүү кийимчен, Алимухаммед Курбанов көк түстүү кийимчен, 46 килограмм салмак чембирдеги 4-1 финал. Эми салмак орлогон сайын мушкерлердин жаш курагы дагы бир аз көтөрүлөт. Бир аз салкынганды ойлонуп тактикалык жүрүштөргө басым жасап дагы боксташып башташат. Өтө жакшы кармады азыр Курбанов бир сокку узатып үлгүрдү. Эки мушкердин дээрлик деңгээлдери бирдей эле экендиги байкалууда азыр. Бирок ортодогу аралыкты кыскартып бүтүү менен иштесүү Карыбековдоку өтө жакшы. Азыр мына караңыздарчы, келген соккудан башын тартып андан каршы сокку узатуусу дагы жакшы деңгээлде ишке ашты. Закончился первый раунд. В красном углу ринга отдыхает боксер из Дома физкультуры города Бишкек Ильёр Карыбеков. 2008 года рождения, боксом занимается 3 года. Курбанов бир аз бойлуураак. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрүн жакшылап пайдалана албай жаткандай азырынча. Карыбеков 3 жылдан бери машыгып келет экендигин айтып өттү азыр. Кезектеги аракеттерди байкайлык эми. Курбанов мына чеберчилигин эми көргөзүп баштады, бирок сокку узата алган жок. Жеп соккулары менен Курбанов өтө жакшы азыр чабуулду токтотпой андан ары өнүктүрүп көрсө дагы болот. Джеб, это жакшы. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает Альмухамед Курбанов, зал бокса имени Орзбека Назарова. 2008 года рождения, боксом занимается 1,5 года. Бир жарым жылдан бери бокста өтө жакшы көрсөткүч деп эсептейлик. Анткени атаандашы 3 жылдан бери машыгат экендиги тууралуу дагы айтылган.
Өтө жакшы Али Мухаммедден азыр. Дагы бир жеп сол кол менен. Өтө жакшы дагы бир жеп. Азамат Курбанов чечүүчү 3-чү раундда өтө жакшы баштады. Ушундай туруктуулук керек азыр акыркы мүнөттөргө чейин. Ильёр Карыбековдун 1-чи раунддагыдай деңгээли азырынча байкалбай жатат. 1-чи раундда мыкты көргөзгөн өзүн. Курбанов клинчке кармап чыгып бара жатып дагы бир сокко жасап үлгүргөндүгүн көрдүк. Дагы бир жеп. Башын жерге салып алгандыгы үчүн Карыбековго калыс эскертүү берди Озеки. Башты көтөрүп иштеш керек экендигин айтып жаткан учуру. Жана беттеш жыйынтыкталды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менимче көк түстөгү кийимчен Али Мухаммед 15-ю пару обслуживают судьи рефери Ашир Эрманов. жеңишке жеткендей көрүнүүдө. Исаак Кунасов, Мурат Курманов. В этом бою со счетом 2-1 победу одержал Аль-Мухаммед Курбанов. Али Мухаммед Курбанов жеңишти камсыздайт. Азамат чындыгында мыкты туруктуулукту, мыкты беттешти көргөздү, бизге тартуулады. Килограмм. Биринчи раунд. Бексултан Сагынбеков кызыл түстөгү кийимчен, Руслан Нуркасымов анын атаандашы. Өтө жакшы Руслан. Султан biraz kolun uzunluğuna dayanıp azı burçqa taqayt ушул жерден. Дагы 4-5 сокку узатып үлгүрсө болмок. Бирок өзү артка жылып, Русланга дагы алкактан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берип койду. Ой-ой-ой, өтө мыкты сокку азыр Русландын аткаруусунда. Жерден көп маселе жаралып калышы мүмкүн эле Бексултанга. Закончился первый раунд. Красным был отдыхать Бексултан Сагынбеков, спортклуб «Пушка». Булат, город Бишкек, 2008 года рождения. Боксом занимается 2 года. Тренируется под руководством Дамира Расмедиева. К данным соревнованиям подготовил Дамир Расмедиев. Арка беттештин өнүгүшү азыр. Өтө жакшы Русландын аткаруусунда аракеттери ийгиликтүү болуп бара жатат. Руслан андан аркы бир кирип чыгысу дагы 2 кубаттуу соккуну узатып үлгүрдү. Узун кросс азыр. Джеб менен кармайт Бексултан. Дагы джеб. Узун апперкут ылдый жагынан эгине. Оң жак кулак түп тушка.
Бексултан Сағынбековтағы. Руслан клинчке қармауды азыры бұрышқа тақалып қалған ұшырда жана раунд. Закончится второй раунд. Синему выдыхает Руслан Нуркасымов. Спортклуб «Челленджер», город Бишкек. 2008 года рождения. Боксом занимается 3 года. Тренируется под руководством мастер спорта Кыргызской республики Ильяра Ахметова и мастер спорта Кыргызской республики Сырдарка Джансиитова. К данным соревнованиям подготовил мастер спорта Кыргызской республики Ильяр Ахметов и мастер спорта Кыргызской республики Сырдарка Джансиитов. Жақшы азыр Бексултандағы 2 ретте чабуылға шығып үлгүрдү. Даунт есептелінуді азыр Бексултан Сағынбеков. Жоқ, беттеші лантуға даяр. Бой окончен. К выходу на ринг приготовится 16-й пар боксеров. Мурсаид Тактамошев, Амир Асылбеков. Жана жеңиш. В этом бою единогласным решением судьи победу одержал Бексултан Сағынбеков. Бексултан Сағынбеков жеңишти камсыздайт. Азамат өтө туруктуу беттеши тартуулады. Килограмм 4-1 финалы Нурсаид Токтомушев кызыл түстөгү үчүн, Амир Асылбеков көк түстөгү кийим менен беттеш жүргүзөт. Түз джеб менен баштады Амир дароо эле. Нурсаид азырынча экинчи номер менен иштеп жаткан учуру. Клинчке кармайт Амир.
начался первый раунд. В красном углу отдыхает Нурсаид Токтамушев, зал бокса GFC. 2008 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется боксер под руководством тренера Бекназара Тойчуева. Кейінгі беттеш, кейінгі раунд, кешірістер кейінгі раунд Нұрсаид Токтамушев менен Амир Асылбековтың қаршы тұрысы. Байқап тұралық. Нұрсаид азыр мүмкіншілік іздеп жатқандай. Жоқ, ашық чабуыл өте албай жатады. Амир Асылбеков жерге жығылып түсті. Ешқандай нокдаун жоқ. Бұт киімі дағы шешіліп кеткенде азыр Амирдіке тайм-аут алып беруде қалыс. Секунда. Дерлікке деңгелдері деле бірдей көрінеді. Екі мүшкердіктен анық ким жеңгендігін айту қиын болып тұрады. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает Амир Асылбеков, зал бокса имени Нурлана Абдыкалыкова. 2008 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется Амир под руководством мастера спорта Кыргызской республики Болота Монолдорова и мастеров спорта Советского Союза Нурлана Тулебергенова и Эрнеста Асагалиева. Ой-ой-ой, азар Амир құлап кетті жерге. Нұрсаид біраз қачып қалды. Амир Асылбеков. В ринг приглашается 17-я пара. Ислам Кайпердиев, Даниэль Эрнесов. 17-ю пару обслуживают судьи рефери Арстан Айтбаев. Боковые Абдумалик Айтиев, Курмат Гадаларылиев, Тулембай Сулейманкулов. В этом бою явным преимуществом победу одержал Нурсаид Токтамушев. Нурсаид Токтамушев қызыл түстегі киімчен. Жеңіште қамсыздай жана кейінке мушкерлер рингке чыгышты. Беттеште баштаганга даяр. Ислама Кайпердиев кызыл кийимчен, Даниэль Эрнесов көк түстөгүн. Даниэль дароо эле чабуулга барып көрүүдө. Сокку узатып да үлгүрдү.
Ислам мүмкіншілік күтіп жатқандай, бирок азыраак эле бул бокстардан азыраак жүргөндүгү байкалды да мына. Фук менен мүмкүнчүлүк издеп жатат кросс менен. Бирок Даниэль Эрнесов дароо чабуул өнүктүрдү бул жерде. Жакшы, Даниэлден дагы эки жеп. Ишке ашты, күтүп иштеп жатат Даниэль. Биринчи раунд. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает боксер из зала бокса «Белек» Кайпердиев Ислам. 2008 года рождения, боксом занимается 2 года. Призер международного турнира в городе Туркестан, Республики Казахстан 2022 года. Тренируется под руководством мастера спорта Кыргызской Республики Кинжибека Мусакунова. Ислам Кайпердиев Даниэль Эрнесовдон тиреши. Джеб азыр Даниэлден. Ой, өтө жакшы азыр. Бүйрүкү андан кийин атандаштын эки тарабына кулактык тарапка бир куаттуу сокку узатты Даниэль Эрнесов. Башын жерге салба белгиси. Азыр мурду дагы канап жатат Даниэлдикке. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает Даниэль Эрнесов, зал бокса «Спартак». Ему 13 лет, боксом занимается полгода. Тренируется под руководством мастера спорта Советского Союза Асылхана Байхамбаева. Ислам жана Даниэль үчүнчү чечүүчү раунд. Ислам Кайпердиев бираз жеңишке жакыныраак көрүнүп жатат азыр. Бирок суроолор бар да. Азыр Даниэлдин баш кабы дагы чечилип кеткен. Өтө жакшы, Даниэль жакшы баштады азыр. Бир аз тыныгып алгандан кийин. Өтө жакшы жеп Ислам. Дагы бир жеп аба бүттү. Менимче бүттүрүш керек, мурдуда канап жаткан Даниэлдин. Азыр өзүн жоготуп койду чындыгында. Бүттү. Бүттүшү жыйынтыкталат азыр кызыл түстөгү кийимчени мушкер.
Жеңишти мөөнөтүнөн эрте, мөөнөтүнөн мурда камсыздады. В этом бою явное преимущество победу Ислам одержал Хайпердиев. Ислам Хайпердиев. Зал бокса Бибек. Жарым финалда ийгилик каалайт Исламга. Третий. Кийинки мушкелдер. Абдукарим Жакшылыков кызыл түстүү кийимчен, атандашы Ислам Орозбеков 52 кг салмак чембирдиги. Өтө жакшы азыр. Өтө бир тез ылдамдыкта беттешти башташты эки мушкер тең Ислам дагы Абдукарим дагы. Бир нече ирет тийүүлөрдү орундатты азыр Ислам. Кыймыл аракетти атандашына салыштырмалуу көбүрөөк жасап жаткандыгы байкалууда. Бул рет Абдукарим чабуулга чыгат, атандашы мурушка такып алып колунан келишинче соккуларды узатууда, коргонуу тарабы дагы бүтүп бара жаткандай жана нокдаун эсептелинет. Беттеш бүттү, жыйынтыкталат. В этом бою явное преимущество победу одержал Абдукарим Жакшылыков. Руслов клуб. Абдукарим Жакшылыков жеңүүчү атанды. Жарым финалда ийгилик каалайлы. Жана кийинки мушкерлер. Ахмади Арваза кызыл түстүү кийимчен, Нурсултан Мусаев көк кийим менен. Ахмади туруктулукту жакшы кармап жатат. Ой, азыр. Ичине сол кол менен апперкот. Дагы бир ылдый калкакка сокку. Ахмади. Дагы бир сокку, менимче о. Беттеши В ринг жыйынтыкталды. приглашается 20-я пара. В этом бою ввиду отказа секундантов Нурсултана Мусаева победа Ахмади Арваза. Арваза Ахмади. Зал бокса имени Нурлана Абдыкалыкова. Кийинки беттеш. Төрөбай Турдубеков кызыл түстүү кийимчен, атандашы Абдырахман Тургунбеков көк түстүү кийим менен. Төрөбай дароо эле чабуулга чыгып баштады. Кубаттуу сокку башкабыдагы ыргып кетти азыр Абдырахмандыкы. 61 килограмм. 4-1 финал. Бокс. Абдырахман алдыга барып жатат, бирок сокку узата албай атат. Төрөбай ортодогу аралыкты сактоосу өтө жакшы деңгээлде өнүгүүдө. Нокдаун. Башын салба. Жок, нокдаун эсептебептир. Андан ары демек беттеш жалгашат. Абдырахман кайрадан биринчиден болуп атандашына жакындап барууда.
Боксер эскертүү азыр Абдрахман Тургунбековго. Упай алынып салынат. головой. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает Төрөбай Турдубайков. Зал бокса имени Нурлана Абдыкалыкова. 2008 года рождения, боксом занимается 1 год. Өтө жакшы, Абдрахмандан бир тамай тийи бар, экинчи тамай тийүүсү сол кол менен. Кезектеги аракеттери менен дагы чабуулдарды жакшы деңгээлде өнүктүрүп бара жаткан учуру Төрөбай бир аз чарчап калды. Айтор биринчи раунддагыдай абалды көзөмөлдөбөй жатат. Экөө тең чарчап калды Абдрахманды. Абдрахман ошентсе да токтобостон атаандашына жакындап барып, ийгиликтүү болуп чыгууда. Өтө жакшы, нокдаун азыр. Болду, беттеш. Жиынтыкталууда. В ринг приглашается 21-я пара. 21-ю пару обслуживает судья рефери Абдумалик Айтиев. Боковые Иса Кунасов, Курмат Кадралиев, Төлөбай Сулейманкулов. В этом бою явным преимуществом победу одержал Төрөбай Турдубеков. Зал бокса имени Нурлана Абдыкалыкова. Акбар Усупов 70 килограммдан жогорку салмак чемирде, кызыл түстөгү кийимчен Данияр Токтогонов көк түстөгү кийим менен. Данияр бир аз активдүүрөөк баштады. Сол колу менен жеп соккуларын киргизип жатат. Дагы бир жеп. Ой, өтө жакшы аракеттер Акбар дагы. Абалды көзөмөлдөп баштагандыгын байкасак болот. Азыр бул көрүнүштөрдөн кулак түпкө бир жеп. Дагы бир жеп. Данияр абалды көзөмөлдө келе жаткан учуру, бирок ачылган жерден сокку затпай жатат, болгону жептер менен күтүүдө. Акыркы 10 секундда биринчи раундтун. Жеп. Дагы жеп. Дагы жеп. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает Акбар Усупов. Зал бокса Family Sport. 2008 года рождения, боксом занимается 2 года. Тренируется Акбар под руководством тренера Акиката Абаева. Жеп, Данияр. Акбар дагы азыр чабууга чыгып баштаган учуру, бирок кубаттуу сокку өткөрүп алды. Азыр кыска кросс менен кармаган Данияр Токтогонов кайрадан жеп менен чабуулдук аракеттерин өнүктүрүүдө.
Өтө жакшы. Бул жерден нокдаунга эсептелип калышы мүмкүн. Акбар жакшы чыгып кетти, бирок камалган жерден. Авалды өз убагында көзөмөлдөдү. Ой, дагы жакшы. Даниярдын аткаруусунда соктулар. Джек. 10 секунда экинчи раундтагы клинчке кармайт Данияр. Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает Данияр Токтогонов, дом физкультуры. 2008 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется под руководством мастера спорта Советского Союза Райджана Мербакиева. Кийинки раунд чечүүчү 3-чү Акбар Усупов жана Данияр Токтогоновдун ортосундагы беттеш. Урматтуу телегөрүүчүлөр, байкап туралы азыр. Ой, нокдаун эмес бул. Нокдаун эмес, чалынып кетти. Джек менен кармап чыкат Данияр. Bir джеб сол кол менен. Беттешин акыркы 10 секундасы. Беттеш жыйынтыкталды, урматтуу телегөрүүчүлөр. В ринг приглашается 22-я пара. В этом поединке единогласным решением судья победу одержал Данияр Токтогонов. Данияр Токтогонов жеңишти камсыздайт. Элдар Батбеков кызыл түстө кийимчен, Элжигит Ошполотов көк түстө кийим менен. Жогорку салмак чембирдиги Элжигит азыр дароо чабуулга чыгып бара жаткан учуру. Өтө жакшы сол кол менен азыр кыска хуктар биртоо дарегине жетип кеткендигин көрдүк. Элдар айланбаш керек, кара кушту салганга болбойт. Элжигит Ошполотовго озек эскертүү азыр. Элжигит жакындап барып сокку uzatуу өтө кыйын болот.
Эльдар Куатбеков biraz бойлураак экен ошонун үстүнүндө. Бирок активдүү кыймылдабай эле Эльдар. Биринчи раунддун акыркы 10 секундасы. Тыныгуу. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает Эльдар Куатбеков. Зал бокса «Белек». Ему 14 лет, боксом занимается 1 год. Счет баян не ведет. Тренируется Эльдар под руководством мастера спорта Кыргызской республики Кенжебека Мусагунова. Экинчи раунд. Элжигит Эшболотов, Эльдар Куатбеков. Элжигит жакшы чабууга барды, бирок каршы бир соккуну өткөрүп алды. Ой-ой-ой. Бирок бул майданга эмес, чалынып кетти. Өтө жакшы сокку Элжигиттин аткаруусунда дагы бир сокку керек эле ушунда. Жеңишке жетүүгө жакшы тапшырык болмок. Ой-ой-ой, дагы бир джеб, экинчи джеб. Элжигит аркасын салып алып жатат, эскертип Закончился калышы первый мүмкүн. раунд. В синем углу отдыхает Эльжигит Эшболотов. Зал бокса «Аркособор». 2008 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется под руководством тренера Сабыра Мырзабекова. Мурду дагы канап кеткен Элжигиттин. Бардыгы жакшы. Үчүнчү чечүүчү раунд. Элжигит кайрадан эле таймамастан чабууга чыгып бара жатат. Бирок каршы чабуунда бир нече соккуну өзүнө өткөрүп алды. Кыялын салууда азыр кийинки аракеттери. Дагы бир джеб. Эльдар Куатбеков мыкты кармап жатат. Атандашы чабууга келаткан учурунда. Дагы бир. Хук. Жакшы, акырына чейин барууга мүмкүнчүлүк издейт Элжигит азыр. Канчалык ийгиликтүү болуп чыгат. Кечиге тозуп ийди. Элжигитке ооба зыяны тийип калышы мүмкүн болчу. Ал биринчи эле жолу эмес мындай аракеттерге барганы. 3-4 ирет жаңылбасам бул беттеште ошондой аркасын салып кечигесин тозуп коюп атат атандашына. Жана беттеши жыйынтыкталды. Кыйыныраак бир аз. Кимиси жеңүүчү атанат, чечим чыгарыш бир аз кыйынга турууда. Эми калыс тартабы чечсин, аны калыс тартабына калтыралык дагы биз күтүп туралык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндүн эсебин акыркы беттеш кызматыңыздарда болупту. Дайырбек Бейшеналиев менен иштедим. Эми кайрадан экран аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. В этом бою со счетом 2-1 победу одержал Эльжигит Эшболотов. Аркособор. На этом сегодняшняя программа закончена.